Климаттын өзгөрүүсү дүйнөнүн чокусуна да жетти. Гималайда мөңгүлөр эрип, айылдарга суу жетпей калчу болду. Индиянын түндүгүндөгү Ладах климаттан жабыркоодо. Бул биздеги жалгыз суунун булагы. Ичкенге, жуунганга, малга сууну ушул жерден алабыз. Кышында сууну ушул жерден гана ала алабыз. Ладах муздак чөл. Жылына бул жакта 10 сантиметр гана жамгыр жаайт. Эч нерсе өспөйт. Температура -30 градуска чейин түшөт. Соңку 40 жылда глобалдык жылуулануунун айынан Гималайда мөңгүлөр тездик менен кичирейип кетти. Талааларда эгинди суугарууга суу калбай калды. Бул бир кран бүтүндөй айыл үчүн жетишсиз. Айла жок, айылдан кетип атабыз. Кумик айылынын тургундарынын жарымы суу издеп өрөөндүн төмөнкү жагына көчүп кетти. Алар дарыяны буруп канал курушкан. Цеваң Заңмо Кумикте өмүр бою суу тартыштыгын көрүп жашады. Эми болсо ал чакан гүл бакча өстүрүүдө. Бул капуста, редиска, сабиз, жашылча. Соңку 2 жылда бул айылга суу жеткирип жатабыз. Ошентип гүл бакча кармап жыргап калдык. Цеваң суу тартыш айылдан көчүп кете алды. Бирок башка айылдаштары кала берди. Башынан ошол мөңгүлөрдүн түбүндө жашагандар же бийигирээк тоодо жашагандар суу маселесин чече албай кала берди. Кантип чечишти билбейбиз. Алар артта кала берген. Аларга суу жеткирип эч ким жардам бербейт. Дүйнө жапырт киришип, жылууланууну токтотпосо, бул бийик тоодо эч ким жашабай калат.